сиздер тараптан, сиздин министрлик тараптан иштелип чыктыбы, концепция иштелип чыктыбы, кантип жардам беребиз, канча көлөмдө беребиз, кандай шарттарда беребиз, жардам беребиз мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабынан биздин программа министрге сунуш беришиңер керек. Мына ушундай жардам берели, ошондо жеңилдик болот деп. Бул силердин ишиңер да. Ал эми фонддор берип аткан ал бере берет. Канча убакыт керек сизге дагы иштелип жатат деп атпайсызбы концепция? Канча убакыт? Декабрдын аягына чейин иштеп чыгабыз. 1 ай убакыт керекпи? Ооба. Көрөбүз дагы. Данияр Жолдошевич, убакыт жок бизде, убакыт. Министр энергетика менен социалдык министр барбы? Такталганбы булардын даректери, аты жөндөрү бардыгы так барбы силерде? Так бар, жөлөк пул алып аткандар билесиздер. Сиздерде учету барбы энергетиктер? Бири-бириңер менен билесиңер, кайсыл үй бүлөлөр экенин. Ушул үй бүлөлөргө 1 январдан баштап 1 электр энергиядан жардам берели. Где-то 77 тыйын азыр. Ошону 50 тыйынга түшүрүп бергиле. 1 январдан баштап 50 тыйынга түшсүн. Калган 27 тыйынын сиздер бюджеттен субсидирование кылып төлөп бересиздер. Мен дагы ойлоп атам, тамак аш жагынан дагы жардам беришибиз керек. Баяндамаңызга рахмат. Айтыңызчы сиз 2022-23 жылдарга өлкөнүн экономикасынын өнүктүрүүнүн божомолу кандай? Кандай тобокелчиликтер бар жана коркунучтар бар? Сиз тараптан ал тобокелчиликтерди минималдаштыруу боюнча кандай иш-чаралар көргөзүп атат? Өзүңүздүн ишиңиз боюнча айтсаңыз. Рахмат. Тобокелчилик негизи план боюнча 6%га өсүш каралып атат. Мурунку прогноз боюнча ИДПнын ички көлөмү 5%га өсөт деген прогноз менен эметкенбиз. Бирок азыркы учурда жана фискалдаштыруу процесстерин киргизгенден кийин ички дүң продукциябыз 6%га өсүшүн пландаштырып атабыз. Андан тышкары Pricewaterhouse'дун прогноздору боюнча жанагы көмүскө экономикабыз 37%ды түзгөндүктөн ички дүң продукцияны 1 триллион 100-гө чейин азыр көтөрүүнү каралып атат. Анын ыкмасы азыр статистика комитети менен жана Улуттук банктын адистери менен кошо иштелип, жаңы методика менен каралат. Андан тышкары эң биринчи тобокелчилик бул энергетика сектору азыр жаңы өндүрүштөрдү киргизгенде кубаттуулук жетпейт. Ошондуктан быйылкы жылдын бюджетинде, республикалык бюджетинде жанагы чакан жана орто гэстердин толугу менен теолору толугу менен иштелип чыгыш керек. Жана инвестициялар тартуу боюнча республикалык бюджеттен жана тарифтин субсидияланган ыкмасы да каралып чыгыш керек. Ошол эгерде ошол чаралар көрүнгөндөн кийин ошол секторго инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгү толук болот. Толук түшүнүктүү. Республиканын сырткы соода жүгүртүлүшүнүн көбөйтүү жана алардын продукцияларын экспорттоо боюнча биздин ишкерлерге, бизнесмендерге кандай жардам берүү чараларын көрүп атасыңар? Барбы ушундай пландар? Андай пландар бар. Урматтуу Сардынов Кожоевич, жанагы мен баяндамада белгилеп кеткен, азыр республикалык бюджетте 350-500 миллионго жакын фонддордун түзүлүшү каралып атат. Булар биринчиден Орус-Кыргыз фондусу, андан тышкары Венгр-Кыргыз фондусу жана Өзбек-Кыргыз фондуларынын эсебинен ошолордун жалаң технологияларын алып келип, биздин ички продукциялардын кайра иштетип, кошумча нарк бааларын эметкенден кийин ошо экспорттоо продукциясын биринчи маселеден ошолорду каралат. Казыркы күндө эмеде Венгрия МПКсы өткөндө ошо венгрлер менен сүйлөшкөнбүз, толугу менен алардын технологияларын алып келүү. Түшүнүктүү, технологияларын алып келүү, алар менен иштешүү түшүнүктүү. Сиздер тараптан, сиздин министрлик тараптан иштелип чыктыбы, концепция иштелип чыктыбы, кантип жардам беребиз, канча көлөмдө беребиз, кандай шарттарда беребиз, жардам беребиз мамлекет тарабынан? Мамлекет тарабынан биздин программа министрге сунуш беришиңер керек. Мына ушундай жардам берели, ошондо жеңилдик болот деп. Бул силердин ишиңер да. Ал эми фонддор берип аткан ал бере берет. Урматтуу Садырбек Кожоевич, жанагы концепция барбы? Концепция азыр иштелип чыгып атат. 5 жылдык мөөнөткө план негизилеп, пландык системага кетебиз. 5 жылдык мөөнөттү. Жанагы фонддордун айткан себебим, азыркылар жана сиз белгилеп кеткендей, фонддордун баары тең өз эмеси менен программага байланган эмес да алар. Канча убакыт керек сизге дагы иштелип жатат деп атпайсызбы концепция? Канча убакыт? Декабрдын аягына чейин иштеп чыгабыз. 1 ай убакыт керекпи? Ооба. Көрөбүз дагы. Данияр Жолдошевич, убакыт жок бизде, убакыт.
Түшүнөт. Сиз бардык процесстерге аралашып, бардык багыттар боюнча активдүү ишти уюштурушуңуз керек. Биринчи, мисалы, артыкчылыктуу жана стратегиялык маанилүү инвестициялык долбоорлордун конкреттүү тизмесин түзүү менен улуттук инвестициялык долбоорлорду актуалдаштыруу жана кайра карап чыгуу тууралуу сунуштарды киргизиңиз. Экинчи, төмөнкүлөргө багытталган чаралардын комплексин иштеп чыгыңыз жана ишке ашырыңыз. Бул бизнести жана экономикалык эркиндикти, атап айтканда бизнес жүргүзүү, отчетун түзүү маселелери боюнча эл аралык рейтингтерде өлкөнүн позицияларын жакшыртуу үчүн ченемдик укуктук актыларды даярдап чыгыңыз. Чет мамлекеттерден эмгек мигранттарынын өлкөгө кайтып келүүсү, алардын жумушка орношуу деңгээлин жогорулатуу жана бизнес пландарды ишке ашыруудагы алардын экономикалык кызыгуусуна жардам берүүчү шарттарды түзүшүңүз керек. Үчүнчү, дүйнөлүк экономикадагы кризистик кырдаалды жана валюталардын девальвациясын эске алып, тышкы карызды тескөө стратегиясын карап чыгыңыз. Карап чыгып сунуш киргизиңиз министрлер кабинетине. Төртүнчү, Евразиялык экономикалык биримдик алкагында атамекендик бизнестин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ишти күчөтүңүз. Иштегиле министрлер менен тияктагы. Мындан сырткары, Коопсуздук кеңешинин чечиминин долбоорунда чагылдырылган сизге тиешелүү башка сунуштарды да ишке ашырышыңыз керек. Акылбек Үсенбекович, сиз министрлер кабинетинин төрагасы катары ишкерлер менен эле инвесторлорду коргоо менен чектелбестен биздин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы көңүл бурушуңуз керек. Анткени азыр баары кымбаттап кетти товарлардын баары. Бизде болсо жакыр жашаган жана жөлөк пул алып жашаган 110.518 жакыр үй бүлө бар. Биз буларга колубуздан келишинче мамлекет тараптан жардам беришибиз керек. Анткени эң кыйын абалда турган ушул үй бүлөлөр бар. 110.518 үй бүлө. Ар бир үй бүлөдө 5тен болгондо да 500.000 адам деп койсок болот мунун баары. Ошондуктан мен сизге азыр тапшырма берсем. 1 ай бар экен январга чейин. 1 январдан баштап ушулардын 110.518дин министр энергетика менен социалдык министр барбы? Такталганбы булардын даректери, аты жөндөрү бардыгы так барбы силерде? Так бар, жөлөк пул алып аткандар билесиздер. Сиздерде учету барбы энергетиктер? Бири-бириңер менен билесиңер, кайсыл үй бүлөлөр экенин. Ушул үй бүлөлөргө 1 январдан баштап биринчи электр энергиядан жардам берели. Где-то 77 тыйында азыр. Ошону 50 тыйынга түшүрүп бергиле. 1 январдан баштап 50 тыйынга түшсүн. Калган 27 тыйынын сиздер бюджеттен субсидирование кылып төлөп бересиздер. Энергетиктер уктуңуздар, түшүндүңүздөр, 1 айдын ичинде дагы бир серия ревизиялап чыккыла. 31 декабрга чейин эски тариф менен аласыңар дагы, 1 январдан баштап жаңы 50 тыйындык тариф менен аласыңар. Ушул 110.518 үйдөн. Түшүндүңөр, 1 айдан кийин сиздерден сурайбыз январ айында. Отуруңуздар. Мындан тышкары Акылбек Үсенбекович, мен дагы ойлоп атам, тамак аш жагынан дагы жардам беришибиз керек. Бизде запас бар, госрезервде запас бар, ошондон жаңы жылдан кийин эми азыр буудай унсуну бар болсо керек үйлөрүндө. Жаңы жылдан кийин сөзсүз түрдө ун, май, шекер бериңиздер таратып. Баягы көлөмүн өзүңүздөр талдап чыгыңыздар, министрлер менен биргеликте эсептеп чыгып, облустарда өкүлдөрдөн дагы кеңеш алыңыздар, канча үй бүлөлөрдө кандай жашоо, ошолорго жараша тамак аштан дагы жардам беришиңиздер керек.